Каладагы көп кабаттуу үйлөрдүн айланасындагы мындай башаламан таштандыга толгон көрүнүш шаардын 4 тарабында бар. Айрыкча көп кабаттуу үйлөрдүн 1-кабатындагылар айланасын тосуп, кампа көпчүлүгү дүкөн ачып алган. Шаардагы мыйзамсыз курулуштарды сүрдүрүү жана көрктөндүрүү долбоорунун 2-этабы жыл жаңырары менен калк жыш жайгашкан Манас Ата муниципалдык аймагынын Салиева көчөсүндө башталды. Жумушчулар 2 күндөн бери 200гө жакын үйдүн айланасын бошотуу менен элек 3 муниципалдык ишкананын 30дан ашуун кызматкери тартылган. Үйлөрдүн кесилишиндеги темир гараждарды көпчүлүк жашоочулар кампа катары пайдаланат. Кечкисин уна койгонго жай талаш болуп, жөө өтмөктөрдөн өтүүгө мүмкүн болбой каларын жашоочулар айтат. Эскертүүлөр берилген соң дароо сүрдүрүлүүдө. Көп жылдык каралбай калган бактар кыйылууда. Көрктөндүрүүгө каршылык көрсөтүп, нааразы болгондор дагы бар. Кандай жерге барбасаң деле каршы чыккандар болот. Болуп келген дагы эле боло берет. Эми действительно мусор жанагы туалеткана өтө көбөйүп кетти эле. Көргөн жерге мусор ташамай, ыргытмай. Азыр эми дал эми башталып атат. Кудай буйрса өтө жакшы деп жакшы болот деген ойдобуз да. Бошотулган аймакка эс алуучу жай жана уна токтотуучу муниципалдык гараждар курулат. Жийделик көчөсүнөн Касымбековго чейин 1 чакырым аралыкка жаңы асфальт төшөлүп, жол кеңейтилет. Жарыктандыруу системасы жаңыртылып, көп кабаттуу үйлөрдүн балкондору бир типтен жасалат. Курулуш иштери bir may aylarında Kuday Bursa plandaştırıp atабыз. May aylarında baştalsa ушул жылдын аягына Kuday Bursa сентябрь, октябрь aylarında Kuday Bursa ишти бүтүрүп пайдаланууга беребиз деп атабыз. Долбор боюнча токтолуп кетсек, долбордо бүт тротуарлар жаңыланат, ирригационный арыктар жаңыланат, жолдор жаңы асфальт болот. Бул жакта жолду мына двухсторонний билесиздер, Салиева көчөсү ушул экинчи тарабындагы биз мүмкүн болушунча бияка алып келели деп атабыз. Двухсторонний жол кылып көрүп атасыздар, жол өтө тар. Ал эми бул жерлерге токтолуп кетсем, мына Абдыкадырова көчөсүндөгүндөй бул жерлерде жашылдандыруу, көрктөндүрүү иштери жүргүзүлөт. Биз мына иштерди бүткөндөн кийин МЖК ишканасы келет да, мына домдордун сыртын актап сырдоо иштери болот. Салиева көчөсүндөгү 40 дарегиндеги тазаланган аймакка жергиликтүү жашоочулар мэрия менен келишим түзүп, 29 орунду автоунаа токтотуучу жай салган. Казнага жыл сайын салык төлөөнү колго алып, ар бири 35 000 сомдон чогулткан. Биз эми чындыгында биринчи келгенде биз кабыл албай аттык. Ушу мэрия бизге жерди берди, проектин түзүп берди. Бирок биз кабыл алышыбыз кыйын болду, эл деген эл да. Анан эми бирок акырында эми ойлоп көрсөк, биз ушу балдарыбызга бизге жакшы экен. Чөйрөбүз эми таптаза болуп турса, кооз болуп турса, бул жакшы экен да бизге. Анан ошону эми биз жүзгө ашырып, ушу проекттин жакшынакай кылып куруп алдык. Муниципальный стоянканы уюштурдук, гараждардын ордуначы. Баягы мамлекеттик жеке өнөктөштүк принципинде иш алып бардык. Мэрия тарабынан только жерди биз бердик арендага. А вот стоянка навесна жергиликтүү тургундардын өздөрүнүн күчү менен курулду бүгүнкү күндөчү. Мына баш ушуну Кудай бурса мына бүткөрүлүп калды. Мына жакынкы күндөрдө ушул жерде семинар өткөрөлү деп атабыз. Шаардагы мына домкомдордун бардыгын чакырып, мына эски мына бүгүнкү көргөн эски темир гараждарды алып, ордуна ушундай муниципалдык автотоктомолорду, стоянкаларды уюштуруу. Биринчиден мына жергиликтүү бюджеттен акча кеткен жок. Биз тараптан мэрия тарабынан жерди, муниципалдык жерди бердик, проектти даярдап бердик. Каланын инфраструктурасын жакшыртуу долбоору токтобойт, кезеги менен муниципалдык райондор көрктөндүрүлөт. Таштандыга толгон аймактарда өзгөчө өрт коопсуздугун алдын алууга мүмкүнчүлүк жок. Долбоордун негизги багыты ушунда. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ. Буга чейин дагы мына өзүңүздөргө маалым болгондо билесиздер, 2019 жылы Кулат кичи районунда иш алып бардык. 2020 жылы Төлөкөн менен Манар кичи районунда Абдыкадыров көчөсүндө мына иретке салуу, көрктөндүрүү, жашылдандыруу боюнча иштерди кылып, бүгүнкү күндө ал тарапта жашоочуларга пайдаланууга бердик. 2021 жылы Ош шаарынын мэриясынын иш планына ылайык мына өзүңүздөр көрүп атасыңар, мына Жийдалик көчөсүнөн баштап Касымбекова көчөсүнө чейин, запчасть базардагы светофорго чейин быйыл ушул проект даярдалып, архитектуралык сметалык иш кагаздары бүгүнкү күндө даярдалып атат. Бүгүнкү күндө мына планировка иштери биз тараптан аны курулуш башталганга чейин мына үйлөрдүн ичин тазалоо иштери жүрүп атат. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар.
адам емес, наверное, бір кечиресиздер бир тоокта кире албай турган болуп калганда там вообще чытырман токой болуп калган. Бүгүнкү күндө алып атабыз, тоз иш план боюнча биринчи снос бөлүмү кирип атат, баягы тосмолорду, сөрүлөрдү, навестерди, баягыдай толгон токой ушундай металлический нерселерди кесип алып атат. Аркасынан мына көрүп атасыздар, мына зеленхоз 2 бригада иштеп атат, тоже дарактар көп жылдан бери там формовка болсун, мына чытырман токойго айланган формовка иштерин жүргүзүп, анын аркасында мына тазалык ишканалары келип тазалоо иштерин жүргүзүп атат. Азыр мына 45-дом, 43, 41, 39 домду айланаларын тазалап атабыз. Кудай буйруса, курулуш иштери бир май айларына кудай буйруса там пландаштырып атабыз. Май айларында башталса, ушул жылдын аягына кудай буйруса там сентябрь, октябрь айларында кудай буйруса ишти бүтүрүп пайдаланууга беребиз деп атабыз. Долбоор боюнча токтолуп кетсек, долбоордо бүт тротуарлар жаңыланат, ирригационный арыктар жаңыланат, жолдор жаңы асфальт болот. Бул жакта жолду мына двухсторонний билесиздер, Салиева көчү ушул экинчи тарабындагы биз мүмкүн болушунча бияка алып келели деп атабыз. Двухсторонний жол кылып көрүп атасыздар, жол өтө тар. Ал эми бул жерлерге токтолуп кетсем, мына Абдыкадырова көчөсүндөгүндөй бул жерлерде жашылдандыруу, көрктөндүрүү иштери жүргүзүлөт. Биз мына иштерди бүткөндөн кийин МЖК ишканасы келет да, мына домдордун сыртын актап сырдоо иштери болот. Ошондой эле мына немелерди да көрүп атасыңар, балкондорду аябай жаман болуп кеткен, караң, чирип кеткен. Азыр квартальный комитеттерге, МАПка мэрдин иш планынын негизинде алар иш алып барышат. Ошо ар бири менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүп, ушу балкондордун иштерин да тазалап, мына чириген нерселерди алып, жаңынан сыртынан бир татынакай бир типтүү кылып туруп, оңдоого бир аракет кылып атабыз. Эми кудай буйруса мына Западный Абдыкадырова көчөсүндө биз кылган иштерибиз кудай буйруса ишке ашты. Бир 100% биз ойлогондой болбосо дагы бир 80-90% болсо там ушул эң мурдагы кичи район, өзүңүздөр билесиздер, Манас ата кичи район, бир тартипке келтиребиз деген бир жакшы ойдо иш кылып атабыз. Бул жолду айтсаңыз, жолдун узундугу, долбоордун узундугу ушул жерден баштап уже Касымбек көчөсүндө запчасть базардагы светофорго чейин барат. Ориентировочно 1 километрге жакын. Ушул жерде дагы кайталап кетем, тротуарлар, арыктар, жолдор жаңыланат, толугу менен жаңы асфальт болот. Ошондой эле жашылдандыруу, көрктөндүрүү, скверлер, парктар курулат. Арасында фонтандар дагы бар.